Игорь Скобеев ооруканадан УКМКнын тергөө абагына которулду. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Игорь Скобеев ооруканадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулду. Скобеев аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке козгогон кылмыш иштин алкагында коррупцияга шек саналып, 21 сентябрда кармалган. Иштин чоо жайы боюнча расмий органдар кене маалымат бере элек. Өкмөттүн сайтындагы маалымат боюнча Игорь Скобеев эмгек жолун 1995 жылы ички иштер органдарында баштаган. 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келген.